Арбаңыздар урматтуу телекөрөрмандар, Элтер элдик каналындагы Чак түш маданий көрсөтүүсү назарыңыздарда. Биз менен бирге болуңуздар. Биз ар дайым ушул эл ичиндеги таланттарды чакырып, сиздерге көрсөтүп, жакындан тааныштырып келебиз. Бүгүн дагы биздин студиябызга ошол эл ичиндеги өнөрпоздор келип отурат. Алды менен тааныштыра кетейин. Мен тараптан баштаганда ушул 7 дубандан түзүлгөн өнөрпоздордун арасындагы ошо мүчөлөрдүн бири Роза Ибраева келип отурат. Ошондой эле Элмира Кенжебаева келип отурат. Жана менин бет маңдайымда өзү дагы мындай турушу дагы эркектей, жүрүшү дагы эркектей, аты дагы эркектей, Базаркул Кебекбаева деген эжекебиз келип отурат. Жумамүдүн Шералиев Ырысбай Абдыкадыров атындагы жана Сахна жылдызынын ээси, мындайча айтканда, лауреаты десек болот. Мына ушундай таланттар келип отурат. Урматтуу коноктор, биздин студиябызга куш келипсиздер. Маанайыңыздар кандай? Маанай жакшыбы? Сиздердин маанай жакшы болуп, сиздер жакшы ырдасаңыздар, бизди көрүп аткан көрөрмандардын дагы маанайы ачылып, түштөн кийинки жумуштарын жакшы аткарат деген ойдобуз. Анткени бул талант өнөрпоздор ошол элдин көңүлүн көтөрөйүн, эл үчүн ырдайын деп келет. Биздин студиябызга да жөнөкөй адамдар келбейт, мыкты таланттар келип ырдап, баракелде өткөндөгү келген таланттар жакшы экен деп бизге дагы телефон аркылуу кайрылышып турат. Ошондой таланттардын бири келип отурат деп ойлойбуз биз дагы. Анан адегенде эле ушул катарынан тааныштыргандан кийин сааттын жебези менен дегенде, сааттын жүрүшү менен баштай берели. Мына Роза айым, алгач сизден баштасак, өзүңүздү тааныштырып, ушул телекөрөрмандарга, кыргыз журтчулугуна деги эле чыгармачылыкка кандай жакындыгыңыз бар? Азыркы учурда кандай жумуштарды аткарып атасыз? Өзүңүздүн бул талант кайдан келди дегендей ушундай суроолорго кыскача жооп берсеңиз. Рахмат, саламатсыздарбы, бүтүндөй кыргыз элим. Мен өзүмдү тааныштырсам, Алай районунан. Атым Роза, фамилиям Ибраева. Бул талант кичине бала кезден эле бар. Мектепте жүргөнүздө деле ошо кароолорго, анча-мынча жактарга барып ырдап, грамоталарды алып, сыйлык алып, ошо жүргөнбүз. Эми баягы убакыт, турмуш, шартка байланыштуу, баягы перестройка болуп, эме болгондон бери Россия желкесинде эмгектенип атабыз. Анан баары бул талант экен. Кайра келип, мына 7 дубандан ырларды жактырып, ал жактан ырдап калып, анан бул жакка келип калдык. Жакшы, мынакей кадимки Алайдан кимдер чыкпаган, Алайдан улуу залкар адамдар, улуу инсандар, Алымбек Даткабаш болгон, Курманжан Даткабаштаган, Алай Жергез өзү дагы мыкты, кыйын эл. Мына ошол жерден чыгып, ушул элибизге ырдай эле чыгармачылык менен киришейин деп турасыз. Алайдан не деген ошол аты кыргызга угулган таланттар көп чыккан. Анда келиңиз эми адегенде эле ушу сизден тааныштырып, сизден ыр угалы. Биз да телекөрөрмандарды көп күттүрбөй, ырга кезек берейин анда. Кайсы чыгарманы атарасыз? Мен сөзү Акаевдики, обону Сыдыковдун эзелтен эле ырдалып келаткан кыргыз күйсү дегендерин ырдап берейин. Жакшы болот анда, кыргыз күйсү деген чыгарма менен баштайбыз. Бакытка бай, шаңга бай, кайда барсам музыканын күйлөрү, кантип турам толкунданып ырдабай, 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 кантип турам толкунданып ырдабай. Уксам күнү токтон албай кетемин, учкан куштай ай асманга жетемин. Өзүң көргөн өзгөрүлгүс махабат,
татал турмуш тереңин, 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 өздөштүр дейт татал турмуш тереңин. Кыргыз күсү жалын жаштын кырдалы, кыргыз күсү махабаттын сырлары, кыргыз күсү картайганды жашартып, кыргыз күсү өмүрүмдүн жыргалы, 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 кыргыз күсү өмүрүмдүн жыргалы, кыргыз күсү өмүрүмдүн жыргалы. Ey баракелде бар болуңуз мынакей. Карачы, алайдан тоодон чыккан тоонун булагындай шыңгыраба үн тунук экен. Талантыңыз өркүндөп дагы элибизге кызмат кыла бериңиз демекчибиз. Эми Элмира айымга кезек келди. Келиңиз өзүңүздү тааныштырып. Мен биринчиден ушу эфирден пайдаланып, кыргыз элиме тынччылык каалап кетем, токчулук каалап кетем. Ошону менен бирге сиздердин ЛТР каналыңыздарга ийгиликтерди каалайм. Рахмат. Канчалаган катылып жаткан таланттарды чыгарып атасыздар. Анан азыр мен өзүмү тааныштырып кетсем, мен өзүм Өзгөн районунан Актерек деген айылдын кызы болом. Алай районуна келин болом. 5 баланын энесимин. Азыркы убакта бул Бишкек шаарында жашайм. Бишкек шаарында соода тармагы менен алектенем. Ишкерлик үй бүлөм менен өзүмчө. Баракелде бар болуңуз тармагы менен. Анан эми мен бул өнөрдү кандай аркалап калганымды айтайын десем, бул кичине мен 6-7 классыман бери комуз кармайм. Атам комузчу киши болгон. Атам аябагандай комузду кол ойното черткен, шумду кубулжута черткен аябай комузчу киши болгон. Ошо атаман калган өнөр болуш керек мага. 11 тууганын ичинен ушу комузду мен кармап калдым. Атаңызды тартыпсыздар. Анан эми аял киши ушундай экенбиз да, жаш маалымда чертип, анча-мынча бул Роза экөөбүз бир группаларга катышып ырдап дагы жүрдүк чогуу. Кийин анан турмуш куруп калгандан кийин балдарды чоңойтуш керек болот экен, аял кишинин түйшүгү көп болот экен. Ошо менен мындай өнөрдү биз бир кыйлага чейин таштап койгонбуз. Анан эми кийинки убакта кармап атабыз дагы, кийин Жети Дубан өнөр поздору деген группага кошулуп калдык. Ал группанын ичинде эми мындай айтып отурса укмуш таланттуу адамдар көп болот экен. Эл ичи өнөр кенчи деп коет. Ошондой таланттууларды мен ошол группадан байкап атам да. Ал группанын жетекчиси ушу Бурулкан Мусаева деген кызыбыз жетектеп келатат. Ошо кызыбыз дагы азыр баягы Орусиянын Санкт-Петербург шаарында эмгектенип атат. Ошо кызыбызга да ийгилик, ден соолук каалап кетебиз. Канчалаган таланттарды бириктирип келатат азыр. Ал тайпада биз бири-бирибизди сындап, даже аябай сонун акындар бар. Ал акындар канчамчалар оон жаратып аткандар бар. Ошол группа тайпа аркылуу анан бул жака дагы чыгып калып аткан кезибиз. Жакшы, мынакей ал Бурулкан дагы мына ошол жакта алыста турса дагы сиздерди бириктирип баш кошуп ак ишти Алайдын кызы болуш керек. Алайдын кызы, мен дагы кошумчалап кетейин да. Бурулкан Мусаева деп ал ушинтип чыгарып атканды ойлогом да, бул эмне кызыкчылыгы, бунун эмне кызыгы бар экен дегенчи. Десе бул ушундай элдерден чыккан таланттууларды аябай сүйүп, ошолорду ушул эл алдына көтөрөйүн деген бир эркектей эле эл журтка кызмат кылган кыз десек жаңылышпайбыз да. Баракелде бар болсун. Ушул тайпанын ичинде мына канча 100дөн ашык адам бар. Жашы дагы 70-80ге чыккан, андан дагы көп. Анан бири-бирин сындайт. Ошол тайпада ошонун ичинен такшалып чыгып аткандар бар азырчы. Анан биз келип калдык ошол группа аркылуу. Биригиздер электен өткөрүп, келип калдык. Жакшы экен анда. Келиңиз анда эми мынакей. Анда эмесе мен кайсы шаар манат карасанда? Мен анда неменен Рыскулбек Турсуналиев деген
залкарыбыз жазып кеткен экен, Торгоюм деген ырды. Анын сөзү Советбек Урматбеков деген адамдыкы экен. Торгоюм деп азыр деле ырды алып жүрөт, эми ошонун комуз менен. Жакшы болот анда. Мына угаланда Торгоюмду. Торгоюм, суық көздің Торгоюм, ашық болдым жалындаба қалпым болсын бойын. Менің сенсің Торгоюма гүлдей болып сол бойын. Ысығыңа жылытшыңа суығыңа тоң бойын. Ысығыңа жылытшыңа суығыңа тоң бойын. Сенсің мен Торгоюм, күнде түнде ойлайын. Ишеніп қой сөзіме қалпым болсын бойын. Менің ырчы Торгоюм, жолығуны болжойын. Алтын күн қадырдың, қара күтем жол бойын. Алтын күн қадырына қара күтем жол бойын. Ей Торгоюм гүлдерін, арнайым өмір гүлдерін, бір басалы гүл бақтан айтыңша Торгоюмдерін. Ұрақатко жаш кезең ай күліп ойнап жүргөнің, саймалайды жылдыздая жашообуздун күндөрүн. Саймалайды жылдыздая жашообуздун күндөрүн. Жалын болып жарқылда, чағылғандай чарқылда, көк үстінде ойнаған ақ бұлыттай қалқылда. Қанаттағы күй çalып, ойнап күліп жарқылда, қадырлашы өтөлі, со жүрөлі қалқында. Қадырлашы өтөлі да, со жүрөлі қалқында. Çalıp oynap bilevin salıp, benim süygün Torgoyuma emgek yolun bir salıp, ayıl için şanlantıp avavan sozup tırgaşıp, jarkıldagan yaştık keze geterekte kırdaşıp, jarkıldagan yaştık keze geterekte kırdaşıp, ömür susun geçeli, çabuk sırlar çeçeli, aktan bolup nurdanım, appak güller teneli, ahnan bolsa ır bolu, süyüp dayım deşeli, ken solukta kattırıp, socurölü deşeli, ken solukta kattırıp, socurölü deşeli, ken solukta kattırıp, socurölü deşeli. Ey bara geldi, var bolunuz, var bolunuz. Men uşu özgöndүн кыздары өрт болот десе, кандай өрт болот деп ойлоп жүрчү элем, эми көрдүм да мынакей карачы, ушул Элмира эжекебиз балдарды тарбиялап өстүрүп, ишкерлигин кылып, кайра чыгып аткан бул өрттүк эме эмне? Ошондуктан талыкпай эмгектене бериңиз демекчибиз. Бар болуңуз. Эми кезек Базаркул байкебизге, Базаркул байке дедим, Базаркул эжебизге. Эми өзүңүздү Рахмат, Шекирбек айым мырза. Сиз байке десеңиз, мен айым деп атам. Сөзү түп келип каршылаш керек. Эми бул жерде ушул жана жогоруда айтылып кетпедиби? Ушул Санкт-Петербургда жашаган Бурулкан айым бизге ушул спонсорлук көрсөтүп, ушул 7 туондан чыккан өнөрпоздорду мен ушул жараткан Алла Тааланын алдында ушул таланттууларды ушу сырт бекилип жаткан элге чыгарайын деп колунан келишинче аракет жасап, ушунчалык бизге өмүр көрсөтүп жеткип атканына биз чоң терез ыраазычылык. Бул биринчиден, экинчиден мен ушул Бишкек шаарындагы өзүңүз билесиз, карлар үйүндө эмгектенем. Мен жалпы жамаатыма, ушул карлар үйүн башкарып, ушул кандай акыбалда келбесин, ушул кандай шартта келбесин, ошону каалап аткан биздин жетекчибиз Абдулла Эркингул Курманалиевага, анын орун басары Эрдиана Уркасымова деген жакшы айымыбыз бар. Жана башка биздин медицинада жаат тармагында иштеген, ошолорду түнүгүнү иштеген биздин мындайча айтканда санитаркаларга ушул жалпы коллегаларыма мен жалындуу салам айтмакмын. Жакшы болот, мына ошол. Анан жалпы өзүмдүн бир турган кайын журтума, бул кайын журтума айтып кетпесем жаман, кээде ушу телевидение чыкканда ушул таанып калышат да, бизде эмнеге айтпайт, жалаң алайлык тургандарына жетип. Асанда биринчиден Карабалта Эркинсай урматтуу кайын журтум, сиздерге жалындуу салам. Анан экинчиден алайлык тургандарыма салам.
анда келиңиз ошол жөн эле салам айтпай бир ыр арнап ыр менен жооп айтайын. Анан ушул биздин маркум Асанкалы Керимбаевдин Гүлдөр гүлгө арзу айтып башталат дегендерин атап Залга чыгабыз Бары тарабым бир гана сени жыттанган, бажырайган көздөрүңө суктанам. Бакытымдай минут сайын сен эздейм, баскан изиң башкалардан кызганып, баскан изиң башкалардан кызганып. Birин biri көрөйүн деп батырап, гүлдөр гүлгө арзу айтып ачылат. Сени шаңдуу шаркыратмаң сыяктуу, шайыр күлкүң уксам жаркын жазылат. Şair gülüpün uksam jarkın жазылат. Өзüңe деп gülдөр terem adırdan, ырылар окуйм өзүң арнап жазылган. Кайсы күнү сыларыңды билбеймин, желден башка сылабаган чачыңдан, желден башка сылабаган чачыңдан. Yıldız bolup gözüңү tursa күнүңдө, уктай албайм бүткөн боюм дүрүлдөп. Булбул бакта түн бою тинбесей, бул дүйнөнүн ырахаты сүйдөп, бул дүйнөнүн ырахаты bakta tün boyu tinbezey, bul dünyanın rahatını süydep, bul dünyanın rahatını süydep, bul dünyanın rahatını süydep. Ey баракелде бар болуңуз, караңыз мынакей Залкар Обончу Асанкалы агабыздын ар бир чыгармасы өзүнчө эле кыргыздын жүрөгүнө түнөк болуп, бул чоң табылга десек болот. Негизинен эми Роза айым мынакей 30 жылдан бери кыргыз бир ары чайпалып, бери чайпалып дегендей канча деген кыйынчылыкты өткөрүп, мына Базаркүл эжекебиз айткандай чындыгында иштеп аткан жердегидей илгери кыргызда карлар үйү болгон эмес, балдар үйү деген болгон эмес. Ар бир кыргыз өзүнүн уруусунда, тууганында жетпегенин жеткирип карап алганда. Анан эми турмуштун айынан канча жакка темселеп кыргыз жүрөт. Бир кезде Кытайдын чаар сумкасын жонуна көтөрүп, кыргыз айымдар, аялдар, кыз келиндер поездга салып канча азапты көрдү дегендей. Негизинен мына ошондой нерселерди сиз айтып атпайсызбы? Мына Москвада жүрдүм деп. Көрдүңүз да ошондой нерселерди, кыйналып жүргөн канча деген кыз келиндерди дегендей. Анан кыргызда үйдүн куту аял зат дейт да, эми анткен күнү дагы турмуш шарт деген ар кандай болду. Бирок сиз өзүңүз чыгармачыл адам катары ошол аралап көрүп жүрүп, канча адамдардын кыйналганын, кыз келиндердин кыйналганын көрүп жүрүп, деги эле кандай көз караштасыз? Эми
биз эми баягы коммерция башталганда эми 20 жыл 25 жылары деп коелу. Ошол кезде айылда эле андырган анжап жакшынакай баарыбыз эле турмуштун кыйынчылыгын көрбөй эле келдик да. Андан кийин жанагы перестройка башталгандан кийин бүт баарыбыз ар бир айылда жок дегенде ар бир үйдөн 3төн 4төн же карыган ата энелерин таштап ошо бала багалы, үй жай оңдойлу деп кетти. Баарын эле көрдүк. Эми мен эмес бүт эле кыргыз кыздары, аялдары бүт эле көрүп атат да бул жашоону. Кайра келип бүт өзүбүздүн аракетибизден Россияда жүрсөк дагы Россияда эле ошо Кыргызстандай эле кылып алдык да. Биринчи барганда кыйынчылыктар болду. Азыр ал жерде деле ушундай кыргыз эли өзү шаар шөкөрткө ырга жакын келет экенбиз. Кыргыз элинде эл жок экен да. Ошо жерде деле тойлорду кылып атабыз, ошо жерлерде эле ырдап атабыз дегендей. Азыр мен ойлойм кыргыздын жашоосу жакшы депчи. Бүт эле эсли жашообуз жакшы болбой, кыйналган болсок ырга аяктан чыкмак, тойду кайдан кылмакпыз дегендей кыргыз деле ушу башынан өткөргөн оор түйшүгүн бир аз унутуп, жакшы жака ар бир үйдө Кудайга шүгүр азыр. Эми мурункудай кыйынчылыктар жок деп койсок болот да. Кыргыздын кыздарына да ушул меден айтып кетким келет да. Эми ошо азыр түз немеден ушул кыргыздын кыздары дагы ар дайым бар болушсун. Мынау акыркы күндөрү туруктуу жашоо жок, ажырашуудан, балдардын ата энеге таштап коюп кеткенинен эми өз ата энеси болбосо дагы тайыне тайта, чоң ата дегендей ошолорду да жеңип келип Кыргызстандан, даже талаада ошо Россиядан деле үйлөрдү алып менмин деген атуулдардай кыздар көп. Биздин кыргыздарда сыймыктанып кетсек болот да. Ушуну айткым келет да. Бүт эле кыргыздардын аялдарына, жигиттерине деле эми баарыбыз кем калышпай эле тырмышып жашап келатабыз. Жашоонун жарыкчылык күнүн көрүпчү. Ушундай мемелерде кыйынчылыктар өтсө, адам эмне өзүнүн тагдырын кайра бекемдейт дейт го. Эми кандай болгон күнү дагы баягы кыргыздын кыз келиндери дайыма бийиктикте дейбиз. Келиңиз анда сизге ыр кезегин берели кайрадан мен дагы. Азыр Таштан Али ырдап жүрөт, сен тарапка деген. Ошону аткарып берейин сиздерге. Жайнап турган жүзүңдү кызыл тору, жакшы көрүп калдымбы ушул жолу. Сен тарапка созулуп бараткансың, чубалжыган үмүттүн узун жолу, үзүлбөгөн үмүттүн узун жолу. Жылтып учкан жылдыздай көз ирмемде, жылмайганың калыптыр сезимдерде. Жоболонду көңүлүм сендик болуп, жок дегенде унуттум өзүм неге, жок дегенде унуттум өзүм неге. Урутуңдун бир жолу жылмайганы, унутулбай ушинтип ыргайланды. Жаз келип күтүлбөгөн, бүлгөронду жүрөктүн жылгалары, бүлгөронду жүрөктүн жылгалары. Арбап турса жамалың, арба кызыл тору, ашыгымды таптымбы ушул жолу. Алып учуп сен жака бараткансың, чубалжыган үмүттүн узун жолу, үзүлбөгөн үмүттүн узун жолу. Алып учуп сен жака бараткансың, күбөнбөгөн үмүттүн узун жолу, үзүлбөгөн үмүттүн узун жолу. Баракелде бар болоңуз. Негизинен ушул чыгармачылык менен ишкерликтин айырмасы бар бекен?
Эми мындай экен да. Мен баягы кичинемен комуз кармап жүргөнүмдү атпаймынбы? Кичинемен комуз кармап, мен биринчи ырдабай эле жалаң күү менен кармаган экенмин. Анан кийин эми ишкерликтин айырмасы болот. Вот эми чыгармачылыкта такай ырдап туруш керек. Ансыз болбосо унутуп каласың. Эми баягы обондорун билсең да сөздөрүн унутуп каласың, ишке алаксыпчы. Анан айтып атпаймынбы, аял кишинин эми түйшүгү көп да. Анан ошо менен биз араң сурулуп эми кийинки малда жүрүп келатам анан. Учурларда кандай болосуз? Көп ырдабай алганда. Баягы көбүрөөк комузду кармап, мен мурда бир мезгил такай унутуп койгом комузду, кармабай калганмын. Анан кийин Роза экөөбүз айтып атпаймынбы, жашыбызда бир группага катышып калдык. Ошол убакта Дүйшөн Сарымсаков деген директор болгон экен да, бизди ошо жаш кыз элек окуп жүргөнүбүздө экөөбүздү тандап кетип, экөөбүздү ошо группа түзөбүз деп аябай аракет кылып, экөөбүз аябай мындай такшалтып, анан кийимдерге заказ берип, канча 5-6 жерге концерттерди коюп бардык. Кийимдерге заказ берип, эми бизди дагы чыгарам деп турган маалда, эми бизде түшүндүк дагы кичине тайкыраак болуп калган экен. Үйдөгүлөр анча-мынча каршы чыгып, сен артист болуп кетесиң, ушу боюнча минтип кетесиң, андан көрө тигин минт деп, экөөбүз тең баягы адамдарга ал маалда телефон дагы жок, адресибизди жашырып турган экөөбүз тең качып кеттик. Ошол боюнча бизге кийим да заказ берилген боюнча калды. Анан жаштык кылган экенбиз деп калабыз, эч кимдин тилин укпай эле ошондо чыгып кетсек деле болмок экен. Жаңы баягындай топтор эми түзүлүп аткан эле. Бир топту түзүп 5-6 жерге концерт коюп барып келгенбиз да. Анан эми мен азыр аткарып берсем дегеним, биринчи ошо менин атам Атай Огонбаевдин күйлөрүн аябай жакшы ойнойт эле. Маш Ботой, Кыз Кербез, Саадак Какты деп толтура күйлөрдү ойнойт эле. Анан эмени Атай Огонбаевдин анча-мынча ырларын катуу ырдабайт эле, муңдуу кылып чертип, кыңылдап ырдап калат эле. Анан эми күүнү чертиш аны үчүн музыкалык да билим керек болуп калат экен. Ойду келди эле черте берсең дагы кичине кемитип коембу деп өзүң тартынып калат экенсиң, анын үчүн окуш керек экен. Ага эми биз жашыбызда бир кыйлага барып калдык, эми каяктан окуйбуз. Анан Атай Огонбаевдин ошо атам чертип жүргөн маалда эсимде калып калган экен, ой булбул дегеничи. Ооба. Кийин анан ошону жаттап кичине кыңгыратып ырдап калып жүрөм. Азыр анда ошону ырдап берейин. Ой булбул да. Ой bubul gerile basıp da türdönüm oy. Gelişken kana müçön gürdönüm oy. Geyişkele mınçane salıdın, oy bulbulu gerim apanın dönüm oy. Oy Büyügöndün gana kurbum aytam söz, aytamın şatlıktın gönü dep, şangandın gana kurbum erkin dep. Buralıp gana basıp dönüp, munkantın gana cıpar güldenip, Gegim onu da boşotar. Gelişip kana müçön jasalgan, giysen bir kana giyim jaraşıp, degi sarınganda görürsün. Oy bulbul koldan bir kız sağar maşıva, Degi jarkıldaysın sen bugün, Jaşıldan gana giyip jibekli, Degi kulpunasın totuda.
Oy bulbul bandırıp yüreğine Oy Oy bulbul, oy bulbul, oy bulbul. Barakelde, бар болуңуз мынакей. Ошол эле кадимки ырдап жүргөн ырчылардай, атты баштуу ырчылардай эле, ат салышып, жарышып баратат дегенде. Эми ар жакта атанын кызы экенсиз да, атадан тарбия алып, мына атанын ырдаган үлгүсүн алып дегендей. Бар болуңуз демекчибиз. Эми базар плечике келиңиз, анда ыр кезегин сизге берели. Эми бул жогорку инсандар айтып кеткендей, мен негизи урут-тукумда таланттуу деле айым мырзалар болгон эмес экен. Анан мен каяктан чыгып калганын өзүм да билбейм. Мүмкүн өзүмдүн бир Алла Таала өзү бир түзөп түкүргөзө керек да. Кудайым өзү сизге берген да. Анткени ушул Жети Кыз районунда Барскон айылынан жанагы биздин чыган сыймыктуу инсаныбыз Төлөбай Казаковдун Насыкат деген ырын Ырыскүл Үкөбө деген ырдап чыккан. Билет болушуңуз керек. Ак элечек кийип, ошондо мен 6 класс экенмин. Элестетсем. Анан ошондо мен бир телевизорду кое калсам, ушул эл чыгармачылыгы деген чыгарманы аябай көрчү элек, билесизби? Билет болушуңуз керек. Ошондо концерт берчү эле. Ошондо бул насихат мага калган деп ырдап атыптыр да ушул Ырыскүл Үкөбө. Ошондо мен 6 класс экенмин, азыр до сих пор эстейм да ушул күнгө чейин. Ошондо мен мынтип бала кезимде, 6 класс бала кезде мен ушул жерде ырчы болом, аккордеон ойноп ырдап. Жакты дедиңиз, карабай. Деп бир ушунчалык бир жүрөгүмө бир жакын кабыл алсам керек да. Мен ушул азыр ойной элексиз ал убакта. Жок, эчтеке билбейм да. Нөлмүн да. Анан ушул Ырыскүл Үкөбөгө мага ушул дем берсе керек да. Мен аны чынын айтсам билбейм деле, тааныбайм деле. Мүмкүн ошонун мага духу берсе керек. Ошонун улам мен баягы чыгармачылык чоң деңгээлдеги профессионал музыкантка болбосом дагы өзүмө керектүү ырларды ойноп бырданга аракет кылам да. Ошол сөзүңүзгө жараша аккордеонду качан үйрөндүңүз анан? Мен аккордеонду 1986 жылы 10 классты бүттүм. 10 классты бүткөндөн кийин сиз билесиз, мурун окуу жайларга келчү эле го. Баягы тиги кесиптик окуу жай бар, бул окуу жай бар деп агайларыбыз келчү элебиз беле. Анан ошондо Урал Агайдаров деген Токмок шаарындагы музыкалык маданий окуу жайынан Урал Агайдаров деген знаменит жакшы инсандардын бири болчу. Ошондо мен эми ал кезде бала кезде анан аккордеон үйрөтөбү агай десем, ой, кызым баарын үйрөтөт деди. Анан аккордеон үйрөтсө анда мен барам дедим. Анан ошол жерден аттестат деле көргөн жокмун, канча аба менин толтурганын мен өзүм да билбейм. Ошол через администрация эле кетти. Анан эжеме бардым, мен Токмокко кетим десем, сен эмне айтпай деп кетесиң. Эми окугум келип атса окуйм да дедим. Өтпөсөм келем да дедим. Бирок тилекке каршы өтүп кеттим. Көрсө ошондо жок, аккордеон жигин да билчү эмесмин да. Анан өтүп кеттим, көрсөм менде слух бар экен, баягы өзүмдүн талантым болсо керек да. Ошондон улам өтүп кеттим, биринчи спецтен экзамен болду, спецтен 3 экзаменен тең 3-5 алдым. Ошону менен өтүп кетип, анан Алтай деген аккордеон ойноп чыккам. Эми ал жерде мен ойлойм, ушу мейли институт окусун, мейли училищаны окусун, бирок ар бир студентка эле, жел болсом студент, бул окуу жайда инструмент ойногон киши болбосо керек деп ойлойм. Мен ошондо Алтай дегенде Токмоктун окуу жайлар арасында ойнолгон ыр кеседе мен Мамат Ибрагим Остонкуловдун Ээрчип кеттин кара тору бир кыз деген ырын ырдап чыккам. Анан ошондо Сардарбек Өмүрзаков деген агайыбыз, сен өзүң аккордеон ойноп ырдап чыкпасаң, мен сага зачетыңа баа койбойм деди. Анан баягы намыс, ал кезде намыс болсо керек, 87-88 жылдарда союз болчу. Анан ардан карымда мен ойноп ушул ырдап чыккам. Ошондон кийин ардан ушул колдон келишинче ойноп ырдап жүрөм. Анан бул жерден бир айтып кете турган нерсе, ушул акыркы күндөрдө баягы турмушка чыктык, бала чака дегендей баягы шартка байланыштуу. Анан ушул аккордеон Чу айымдар тобу түзүлүп калып, ушул сиз өзүңүз деле билесиз, Белек Бапытаева деген аккордеон айымдар тобуна кошулуп калдым. Мен ушул убакыттан пайдаланып, ушул аккордеон айымдар тобуна мен жалындуу бүгүнкү күндөгүдөй ысык салам айтмакмын. Айрыкча жетекчибизге, көркөм жетекчибиз Бурулдушеева, Назгүл Эсенгулова мүчөлөрү, Илза эже, Гүланда Буракенова, анан жана мен өзүмдү кошуп коеюн деп. Ошол жакшы, ошолорго арнаганда
жалпы эле мына телекөрөрмандарга кайсы каарман жалпы телекөрөрмандарга арнап Орозо көз ушул кимдин Асыл кечим дегендерин комуздун кошосунда. Баракелде, бар болуңуздар. Мына жанатан бери дагы сиздерден ошол ички сезим, ички ой, телекөрөрмандарга айтып суроо берип аракет кылдык. Эми ырга көбүрөөк көңүл бурсак окшойт. Келиңиз анда Роза айым сизге ыр кезегин берели, мындан бөлүгүн ыр кылалы эми биздин мунагу телекөрөрмандарга бир жакшы маанай тартуулап. Сөзү Абдырайымовдуку. Тиктешим айтып турганда телмешти кайдан издейин деген таркап берейин. Булар кичинекейимде, эми кичинекейбиз да, бир 7-8 жаш болсо керек, анан жеңе алат десе, Мулбайке маял алып атпайбы анан.
жеңе деген бир башкача болот экен да, жеңе деген ырдап берет экен деп түшүнсөк керек да. Анан ушуну жеңе мырдаганда азыр тойго барабыз, башка эми чоң эле аксакал болуп калды апаман кийинки. Ушунун ырын постоянно эле ырда деп ырдата берем да. Ошол ырды ырдап берейин. Жакшы болот анда. Jamalı tartınbay kolundu karmaşıp jaljıldap birge barabız süyünün gülün izdeymin süyümün jal jal dikteymin dikteşim aytıp turbayбы келмешти кайдан ай издейин тиктешим айтып турбайбы келмешти кайдан ай издейин. Ey баракелде. Карачы илгерки ырлар кандай, керемет. Ушундай эски ырларды кайра алып чыгып элге жеткиргениңиздерге ыраачылык билдиребиз. Анда келиңиз, Элмира эжеке. Жан эркен деген ыр бар экен, сөзү Мукаш Рыскулбеков, обону Шатман Садыбакасовдук экен да. Мукан Рыскулбек. Мукан Рыскулбековдук. Ошолорду ырдап берейин, Ай чыкканда балырыда, айды көрсөм сени көрүп тиктей берем жалгыра. Айдан табам элесиңди, айдан түшүп келесиңди, келесиңби, келесиңби, келесиңби жан эркем, келесиңби дейсиң. Суу жегинде кучакта, сууну көрсөм сени көрүп тиктей берем кылычакта. Судан табам элесиңди, судан чыгып келесиңди, келесиңби, келесиңби, келесиңби жан эркем, келесиңби дейсиң. Арчадагы буллагым, көрдүңөрбү билдиңерби аскадагы ууларым. Кырдан издейм элесиңди, кырдан түшүп келесиңди, келесиңби, келесиңби, келесиңби жан эркем, келесиңби дейсиң. Жылдыз болуп койнума, келип келчи эркелечи колуң сунуп боюнума. Жүрөк какшаң не кылайын, кара көзүм кагылайын, ананайын, ананайын, кагылайын жан эркем, келесиңби дейсиң. Жүрөк какшаң
баракелде, бар болуңуз. Мынакей ушундай жакшы, жагымдуу чыгарма менен эми өзүңүздөрдүн баягы жыйынтыктаган Кара Шоро деген чыгарма, кандай керемет чыгарма, ушуну сиздердин аткарууңуздарда. Баракелде, бар болуңуздар. Мынакей ушинтип убактыбыз дагы соңуна келип жетти. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Мына ушул биздин студиядан бүтүндөй ушул кыргыз чурчулугуна жакшы бир чыгармаларды тартуулап бердиңиздер. Элдин көңүлүн, маанайын көтөрдү деп ойлойбуз. Бар болуңуздар, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Талыбастан эмгектене бериңиздер. Дагы кийинки эфирлерден жолугушканга чейин чыгармачылыкты өркүндөтүп, эл үчүн иштей бериңиздер демекчибиз. Бар болуңуздар. Урматтуу телекөрөрмандар, көрсөтүүбүз соңуна келди. Кийинки көрсөтүүдөн жолукканча аман туруңуздар.